Сен менин босогомду аттаганда эле сени жек көргөм. Менин жалгыз уулумду өзүңө оодарып, төрүмдү ээлегиси келген бул ким? Сен бул үйдө күң болосуң. Менин айтканымдан чыксаң, сени тирүүлөй көмөм. Уулум сени сүйөт дейсиңби? Көрөбүз. Менин бир эле сөзүм менен ал сени көчөгө кууп чыгат. Менин атым Айсулуу. Мен 20 жашымда сүйүп, күйүп Максатка турмушка чыктым. Максат шаардагы эң жакшы жигиттердин бири эле. Бирок анын бир сыры бар болчу. Ал апасынын жалгыз уулу, эркеси жана алтыны эле. Той күнү баары куттуктап жатканда, кайненем Зуура апа мага карап бир да жолу жылмайган жок. Ал менин ак көйнөгүмдү карап, өтө эле ачык экен, биздин тукумга мындай уятсыз келиндин кереги жок эле деп баарын көзүнчө айтты. Ошол күнү менин коркунучтуу түшүм башталды. Тойдон кийинки биринчи таң. Мен таңкы саат 5-те туруп, короо шыпырып, чай кайнатып, баарын даярдап койдум. Зуура апа бөлмөсүнөн чыгып келип, жасаган тамагымды ооз тийбей туруп жерге төгүп салды. Бул эмне деген тамак? Итке берсе жебейт. Менин уулумду уулагың келеби? Тур, баарын кайрадан жаса. Эртең менен сени көрүп маанайым чөктү деп мени тилдей баштады. Максат ойгонуп келгенде ал таптакыр башка адамга айланды. Айланайын, уулум, келиниң мага тил кайтарып жатат. Мен картайганда ушундай кордук көрөмбү деп жасалма ыйлап кирди. Максат мага карап, Айсулуу, апамды капа кылба дебедим беле, кечирим сура деп бакырды. Мен эч нерсе кылбасам да тизе бүгүп кечирим сурадым. Бул менин сынган намысымдын биринчи кадамы эле. Зуура апа мени психологиялык жактан кыйначу. Ал Максат жумушка кеткенде мени ашканага камап коюп күнү бою иштетчү. Сен бул үйдө эч ким эмессиң. Сен болгону биздин тукумду улантуучу инкубаторсуң. Эгер эркек төрөбөсөң, сени ошол күнү кууп чыгам дечү. Ал менин телефонумду тартып алып, Төркүнүм менен сүйлөштүрбөй койду. Төркүнүңө даттансаң, Максатка сени башка бирөө менен жүрөт деп айтам деп коркутчу. Мен тордогу куштай болуп калдым. Максат келгенде ал мени кучактап, жаным, апам бир аз кардуу, бирок сени жакшы көрөт деп алдачу. Ал апасынын эки жүздүүлүгүн көргүсү келген жок. Арадан 3 ай өтүп, менин боюмда бар экенин билдик. Мен сүйүнгөнүмдөн Максатка айтсам, ал апасына чуркап барды. Зуура апа кубангандын ордуна мага муздак карап, эгер кыз төрөсөң өзүңдөн көр, бизге кыздын кереги жок, менин уулума мураскер керек. Кыз төрөсөң сени да балаңды да көчөгө ыргытам деди. Боюмда 3 айлык болгондо Зуура апа мага ар кечинде ден соолугуңа пайдалуу деп ачуу чай бере баштады. Мен ичпейм десем, эй, сени ким алат эле, биз сени адам кылдык, менин уулумдун тукумун сактап калгым келет, ич деп мени мажбурлачу. Ошол чайды ичкенден кийин ичим тырышып, башым айланып куса баштачумун. Бир жолу Максат келип калганда, ал апасына, апа, Айсулуунун өңү кубарып кетти го десе, Зуура апа, балам, бул кош бойлуулук да, мен деле сени көтөргөндө ушинтип кыйналгам. Келиниң өтө эле назик экен, чыдабайт деп Максатты ишендирип койду. Максат болсо мен эмес, апасынын сөзүнө ишенип, мени эркесиң деп тилдей баштады. Зуура апа менин телефонумду бузулуп калыптыр деп алып койгондон бери мен сырткы дүйнө менен такыр байланышпай калдым. Апамдарга чалгым келсе, кайненем жанымда туруп алчу. Айсулуу бактылуу, Максат экөө сонун жашап жатышат, сиздер ойлонбоңуздар деп апамды алдап койчу. Мен болсо ашканада ыйлап, идиш жууп отурчумун. Бир жолу кошуна аял кирип калып, менин көзүмдүн астындагы көктү көрүп калды. Айсулуу, бул эмне? Зуура апа сени сабап жатабы деп сурады. Мен ооз ачайын дегиче Зуура апа артымдан чыгып келди. Койсоңузчу кошуна, бул келин өзү эле чалынып жыгылыптыр, өтө эле шалпык, колунан эч нерсе келбейт деп мени баарынын алдыңда шылдыңдады. Ошол күнү мен өзүмдү коргой албаган алсыз макулук экенимди түшүндүм. Максат мурда мени сүйчү, мени коргочу, бирок Зуура апа күнү түнү анын кулагына уу куя берди. Уулум, Айсулуу сени сүйбөйт, ал сенин акчаң үчүн гана жүрөт.
Сен жокта ал башка бирөөлөр менен телефондо сүйлөшөт экен. Мен аны кармап алдым деп жалган айтчу. Максат башында ишенген жок. Бирок апасы ыйлап, жүрөгүм ооруп жатат деп жатып калганда Максаттын мага болгон мамилеси муздап кетти. Апамды эмнеге капа кыласың? Ал сени багып жатса, сен анын кадырын билбейсиң деп Максат мага биринчи жолу кол көтөрдү. Мен жерге жыгылганда Зуура апанын бурчта туруп, мага карап жеңиш менен жылмайганын көрдүм. Ал мени Максаттын колу менен сабатты. Бир күнү түн ичинде мен ойгонуп кеттим. Суу ичкени ашканага чыксам, Зуура апа менин бөлмөмдүн эшигинин алдында бычак кармап туруптур. Мен коркконумдан кыйкырып жибере жаздадым. Зуура апа, бул эмне кылганыңыз дедим калтырап. Ал мага жакындап, бычактын мийизин мага көрсөттү. Ук, келин, эгер Максатка бир нерсе десең же төркүнүңө качсаң, сени ушул бычак менен мууздап жертөлөгө көмүп салам. Сени эч ким издебейт. Сен бул үйгө келин болуу эмес, күң болуп келгенсиң. Жогол бөлмөңө. Мен ошол түнү титиреп, таң аткыча уктаган жокмун. Мен качышым керек эле, бирок кайда, кантип? Менин курсагымда наристем бар, колумда бир тыйын акчам жок, жанымда мени саткан күйөөм бар. Зуура апанын колундагы бычакты көргөндөн кийин мен бул үйдө калсам өлүгүм чыгарын түшүндүм. Бир күнү Максат жумушка кеткенде кайненем кошунанын тоюна кетти. Бул менин жалгыз мүмкүнчүлүгүм эле. Мен шашып, эң керектүү кийимдеримди баштыкка салдым. Бирок дарбазага жеткенде Зуура апа алдымдан чыга калды. Ал тойго кеткен эмес экен. Ал мени аңдып туруптур. Кайда баратасың, шуркуя? Менин уулумдун баласын уурдап кеткиң келеби? Деп чачымдан толгоп, мени кайра үйгө сүйрөп кирди. Ал мени жертөлөөгө камап, сыртынан бекитип салды. Ушул жерде жатасың. Максатка сени башка бирөө менен качып кетти деп айтам деп кыйкырды. Мен караңгы, муздак жертөлөөдө калдым. Ичим катуу ооруп, баламдын кыймылдаганын сезип, кечир мени балам деп боздоп ыйладым. Кечинде Максат келгенде Зуура апа жасалма ый менен аны тосуп алды. Уулум, мени кечир, Айсылуу сени сатып кетти. Ал бардык алтындарды алып, тигил мурунку жигити менен качып кетти. Мен аны токтото албай калдым деп өзүн жерге таштап ыйлады. Максат ачуусунан жинди болуп калды. Ал менин кийимдеримди өртөп, мени каргап жатты. Ал бир жолу да Айсылуу кайда деп издеген жок. Ал апасынын сөзүнө сокурларча ишенди. Мен болсо анын бут астындагы жертөлөөдө ачка жана суусап, анын каардуу үнүн угуп жаттым. Жүрөгүм тилинип кетти. Күйөөм мени ушунчалык тез унутуп калабы? Жертөлөөдө 2 күн жаткандан кийин менин толгоом башталды. Муздак бетондун үстүндө жалгыз, жардамсыз калдым. Зуура апа эшикти ачып, мага муздак карады. Төрө, эркек төрөсөң баланы алып калам, сени болсо көчөгө ыргытам. Кыз төрөсөң экөөңдү тең жоготом деди. Мен өлүм менен өмүрдүн ортосунда жатып, уул төрөдүм. Наристенин үнү жертөлөөнүн ичин жаңыртып жатты. Зуура апа баланы шап илип алды да, мени ошол жерде кансыраган абалда калтырып, эшикти кайра бекитип салды. Бул менин уулум. Сен эми керегиң жок, деди ал акыркы жолу. Мен эсимди жоготуп бара жаттым. Көзүмдүн алдына апамдын элеси келди. Апа, мени куткар деп араң шыбырадым. Көрсө кошуна аял Зуура апанын мени жертөлөөгө сүйрөп киргенин көрүп калыптыр. Ал Максат жокто менин апамдарга кабар берип, полиция чакыртыптыр. Полиция кызматкерлери үйгө кирип келишкенде Зуура апа баланы кучактап, бул менин балам, келиним качып кеткен деп калп айтып жатыптыр. Бирок алар жертөлөөнүн эшигин таап, мени өлүм алдында жаткан жеримден табышты. Максат ошол жерде баарын көрдү. Ал менин канга боелгон абалымды, апасынын колундагы баланы көрүп, шок болуп катып калды. Апа, сиз эмне кылдыңыз деп жерге чөгөлүп калды. Зуура апаны колуна кишен салып алып кетишти. Бирок менин жүрөгүмдөгү жараны ким айыктырат? Менин Максатка болгон сүйүүм ошол жерде жертөлөдө өлүп калган эле. Мен көзүмдү ачканда жанымда апам ыйлап отуруптур. Менин балам, менин кичинекей наристем аман-эсен экенин укканда гана дем ала алдым. Максат палатанын эшигинин алдында күнү-түнү тизе бүгүп кечирим сурап жатты. Айсылуу, мени кечир, мен апамдын мынчалык айбан экенин билбептермин.
баары мурдагыдай болот, үйгө кайтчы деп боздоду. Мен ага карап, жүрөгүмдө эч кандай сезим калбаганын түшүндүм. Сүйүү, ишеним, ал тургай жек көрүү да өчкөн эле. Максат, сен мени сактап кала алган жоксуң. Сен апаңдын калпына ишенип, мени сабап жатканда, менин сүйүүм ошол жерде өлгөн, менин жолум сенсиз дедим. Мен аны биротоло жашоомдон чийип салдым. Зуура апага адамды барымтага алуу беренелери менен кылмыш иши козголду. Ал түрмөдө отурганда дагы күнөөсүн мойнуна алган жок. Мен баарын уулум үчүн кылдым. Ал келин биздин тукумду бузмак деп бакырып жатты. Бирок эң чоң соккуну ага Максат өзү берди. Ал апасынан биротоло баш тартты. Сен менин апам эмессиң, сен желме кузсуң. Менин баламдын энесин өлтүргүң келди деп апасына акыркы жолу айтты. Зуура апа жалгыздыкта темир тор артында өзүнүн каарына өзү ууланып кала берди. Арадан 2 жыл өттү. Мен балам менен ата-энемдин үйүндө тынч жашоодомун. Мен мурдагы алсыз, коркок Айсулуу эмесмин. Мен азыр өз бутуна турган, баласы үчүн баарын кылган күчтүү энемин. Максат баланы көрүүгө келип турат, бирок мен ага эч качан экинчи мүмкүнчүлүк берген жокмун. Кээ бир нерселерди кечирсе болот, бирок чыккынчылыкты жана коркоктукту эч качан. Бир күнү Сейил бакта басып баратып, өзүмө окшош жаш келинди көрдүм. Ал кайненесинин каарынан ыйлап жатыптыр. Мен анын жанына барып, колунан кармадым. Эч качан коркпо, өзүңдү коргогонду үйрөн. Эгер сен өзүңдү сыйлабасаң, башкалар сени эзе берет дедим. Арадан дагы 1 жыл өттү. Мага түрмөдөн кат келди. Зуура апа катуу ооруп жатыптыр. Акыркы жолу мени көргүсү келиптир. Мен башында барбайм дедим, бирок жүрөгүмдөгү кекти биротоло өчүрүү үчүн барууну чечтим. Темир тор артынан мага баягы каардуу, заңкылдаган аял эмес, бели бүкрөйгөн, чачы агарган, көздөрү соолуган бир кемпир чыкты. Ал мени көрүп, колдору калтырап кетти. Айсулуу, келдиңби деди, анын үнү араң чыгып. Мен унчукпай карап турдум. Ал мага тизе бүгүп ыйлап кирди. Кечир мени, мен сени эмес өзүмдүн жалгыздыгымды, өзүмдүн иче тардыгымды жек көрүптүрмүн. Уулумду кызганып, сени өлтүргүм келди. Эми мына, жалгыз калдым. Уулум мага келбейт, баламдын атын да билбейм. Мени кечирбесең да уулума айтчы, мени каргабасын деп жерди кучактап боздоду. Мен ага карап, жек көрүү сезимим жоголгонун сездим. Болгону аяныч гана калды. Бирок мен анын колун кармаган жокмун. Сизди Кудай кечирсин дедим да артыма карабай чыгып кеттим. Ошол күнү кечинде Максат үйгө келди. Ал колуна оюнчуктарды көтөрүп алыптыр. Уулубуз аны тааныбайт. Коркуп менин артыма жашынды. Айсулуу, карачы, баарыбыз бирге болсок болобу? Мен башка үй алдым. Апам жок, биз тынч жашайбыз деди ал үмүттүү карап. Мен баламды кучактап, Максатка түз карадым. Максат, апаң жок болсо да сенин коркоктугуң дагы деле ошол жерде. Сен мени коргогонду билбейсиң. Биздин ортобуздагы көпүрө ошол жертөлөөдө өрттөнүп кеткен. Баланы каалаган убакта келип көрүп тур, бирок мени күтпө. Ал башын шылкыйтып, унчукпай кетип калды. Кээде кечирим суроого өтө кеч болуп калат. Азыр мен өзүмдүн кичинекей тигүү цехимди ачтым. Балам экөөбүз бактылуубуз. Мен кечинде жумуштан келгенде, балам апаке деп чуркап чыкканда баардык азаптар унутулат. Мен тагдырыма ыраазымын. Ошол оор күндөр мени чыңдады. Эми мен эч кимге өзүмдү кордотпойм. Мен эркинмин. Менин жашоомдо эми кайнененин каары эмес, эненин мээрими жана айымдардын кадыры гана бар.